Урматтуу шайлоочулар, 21-жылдын 20-июнь күнү Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын отуруму болду. Бул отурумда биз акыркы ушул тартипте биз кандидаттардын документтерин текшерип, канча кандидат шайлоого катталат, канчасы катталбайт, эмне үчүн катталбайт, канча кандидат документтерин тапшырган, мына ушунун баарын жыйынтыктап ушул заседанияда отуруп карадык. Азыр мен ушул протоколду, бул шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсү кол койгон протоколдун негизинде мен информация беремин. Себеби мына протоколсуз мен информация бергени мен үчүн туура болбой калат. Ушул 11-июль Ош шаардык кеңешине депутаттар шайлоого 9 партия катталды. Эми ал 9 партиянын баарынын аттарын билет, кайта отуруштун кажети жок. Ушул 9 партиядан 763 талапкер документтерин тапшырды, ушул шайлоого катышабыз деп. Ушул биздин аймактык шайлоо комиссиясынын баардык текшерүү процедурасы бүткөндөн кийин бул жерде баягы тизме бар. Кайсыл документтерди алып келиш керек, кайсыл суроолорго маалымат бериш керек. Ошондон 70 талапкер каттоодон чыгарылды. Анын ар кандай себептери бар. Бирөөсүнүн жашаган жери туура, шаарда жашаган жери туура келбей калган, райондордо болуп. Бирөөсүнүн диплом копиялары жок, жашаган жери тууралуу справкасы жок. Ар кандай негиздеги кемчиликтер менен бул 70 талапкер шайлоодон четтетилди. Ал эми шайлоого аттана турган, мына Кудай кааласа ушул 11-inde отурган шайлоого 9 партиядан 693 талапкер катталды. Бул протокол менде турат, 12 мүчө кол койгон. Бул эң негизги документ болуп ушул эсептелди. Андан сырткары бүгүн календар план боюнча биз бир күн кеч калып калдык, жагы чүчү кулак тартыруу боюнча, мындайча жеребека боюнча. Себеби кече 21-июнь күнү 9 партиядан жеребекага болгону 4 партия гана келди. Аларга биз дагы 1 саат убакыт күттүк, келишкен жок. Анан эртеси кайра дагы эмне болуп туруп, бүгүн чакырганбыз саат 10-го. Бүгүн 10-го келишип, 9 партиядан 8 партия ушул жеребекага келип, өздөрүнүн баягы бюллетень номерлерин тандашты. Өздөрүнүн баягы ЛТР телеканалында эфирдик берүүлөр боюнча, ал боюнча да тандоо алышты. Ушул жеребеканын негизинде биринчи номерди Ынтымак саясий партиясы алды. Экинчи Улуу Журт, үчүнчү Биздин Кыргызстан, төртүнчү Народная партия Улуттар биримдиги, бешинчи Келечек будущего деген партия, алтынчы орунда Бүтүн Кыргызстан, жетинчи орунда Ата журт Кыргызстан, 8-де Бирбол саясий партиясы, 9-ду Нур саясий партиясы тандап алышты. Бул жер тандоо ушул жеребеканын өзүнүн эрежеси менен болду. Бир гана ушул жеребекке катышпаган Келечек будущенин ордуна ушул независимый, бул жерде шайлоо комиссиясынын мүчөсү эмес, бул жерде ЛТРдин ушул теле берүүсүн дебаттарын уюштурган ушул ЛТРдин жетекчиси ушул Келечек будущего ушул 5 номер тандап берди. Ушул тандалган номерлер бул бюллетендерге жазылат, бюллетендердин катар номери. Андан сырткары ушул номерлер менен бул ЛТРде 3 форматтуу теледебат өткөрүлөт. Ушул чүчү кулактын негизинде ушул номерлер менен алар ушул теледебатка катышат. Эми бул жерде көп суроо болуп атат. Өткөндө мен айттым эле, себеби документтерди тапшырганда, жыйынтыктаганда 14 шайлоочуну, мыйзам бузган шайлоочуну четтеттик деп талап керди. Уже протокол коюлуп атканда бизден ошол борбор шайлоо комиссиясынан жана маалымат келди. Алардын ичинде мисалы ошол 14 талапкерлердин 4-үнө бул
Ички иштер башкарма тарабынан кылмыш иши каралып, бирок бул толук түрдө жокко чыгарылды. Менин колумда материалдар турат. Мен материалдарды көрсөтөм. Ушул 14 талапкерден бүгүнкү күнгө азыр 4 талапкер бул шайлоого каттатылбады. Себеби бул жерге жазылып турат, ошол өздөрүнүн квартирасына 10дон ашык шайлоочуларды каттаганы боюнча. Калган талапкерлерге бул жерде мына маалымат жок, же соттолгону тууралуу, же башка кылмыш козгону тууралуу маалымат жок деп туруп бизге атайын ошол борбор шайлоодон маалыматты берди. Ошонун негизинде биз баягы 10 адамды айырдып кайра каттоого туура келди. Бул жерде көп суроолор болуп атат азыр. Ушул мен айтат элем, ушул социалдык тармактарга чыгарган журналисттер, жөнөкөй жарандар, бул 18 депутаттарды булар өткөндөгү мыйзам бузган 18 депутатты каттап салыптыр депчи. Бирок ал боюнча биз карадык. Мына токтомубуз турат бул жерде. Ошол токтомдун негизинде ошол жерде катышкан заседаниядагы шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ал жерде чөткө айткан. Bir четтен карайбыз тизме боюнча. Эгер тизмеде келип ошол талапкердин кандайдыр бир соттун чечими болсо, же болбосо кандайдыр бир укук ички иштер бөлүмүнөн бир козголгон кылмыш иши боло турган болсо, анда биз каттабайбыз деп айтканбыз. Эгер андай маалыматтар жок болсо, анда биз толук түрдө каттоого акылуубуз. Мына биз бүгүнкү күндө уже бүгүндөн баштап жооптору келе баштайт. Укук коргоо органдарына, 3 укук коргоо органдарына, бул прокуратурага, ички иштер бөлүмүнө, улуттук коопсуздук комитетине ушул 18 талапкер боюнча маалымат катары алардан кат жөнөттүк. Эгер кандайдыр бир ишке же кандайдыр бир мыйзам бузуулар боюнча бир чечим болсо, анда биз аларды ушул азыркы кетип аткан үгүт ишиндеги 11-июлга чейин болсо дагы, эгер ошондо жооп келсе, биз толук түрдө шайлоодон четтетебиз. 18 талапкердин ушул ишинде дагы кээ бирлер фамилиялары бар. Ошолордо бар. Эки башка список жок, бул мындай. 18 талапкер, мисалы бизге ушул өткөн шайлоого катышкан 6 саясий партия кат жазышкан. Эми алардын мындайча айтканда требованиясы. Бул 18 талапкерди каттабоо жөнүндө. Бул кат буга чейин ушул шайлоо таркагандан кийин борбордук шайлоо комиссияга, президенттин атына коопсуздук комитетине жөнөтүлгөн. Биз борбордук шайлоо комиссиянын ушул чечимин алдык. Ал чечимде бул 18 талапкер жөнүндө эч кандай маалымат жок. Болгону ушул мыйзам бузуулар негизинде Ош шаарындагы 29 аймактык участкалык шайлоо комиссиясын толук түрдө таркаттык. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын составын толук түрдө таркаттык. Ош шаарындагы шайлоо бузулду, кайра шайлоо болот деп туруп ушундай чечим кабыл алды.